бетинен эле кордук көргөнү көрүнүп эле турбайбы? Депутат айым Каракулжада күйөөсү аялын атып салган окуяны трагедия деп атады. Кыргыз эли Камчыбек Ташиевдин досуна болгон урмат сыйын көрүп, көптөгөн адамдар дос деген ушундай болуш керек деп комментарий жазышууда. Анда президент Садыр Жапаров колун жайып дуба кылып жаткан учурда Ташиев ордунан туруп алганын көрүүгө болот. Акырын эле айдасаңар болбойбу? Бишкекте мотоцикл менен жеңил унаа кагышты. Чак түштөгү ажал 11-класстын окуучусу жол кырсыгынан мерт болгону айтылууда. Ушулар жана башка жаңылыктар түрмөгө видеонун астындагы үйдө караган бармакчаны албетте басып коюңуз. Ошондо гана сиздер Кыргызстанда жана башка өлкөлөрдө болуп жаткан акыркы жаңылыктардан кабардар болуп турасыздар. 10 мүнөттүк алтындай болгон убактыңызды аябастан жаңылыкты аягына чейин көрүңүздөр. Маркум аялдын бетинен эле көрүнүп турат да кандай кыйналып жашаганын. Качан биз айымдарды коргойбуз, качан аялдарды коргойбуз, качан балдарыбызды коргойбуз. Ички иштер министринин орун базары Каракулжада өлтүрүлгөн келиндин окуясын трагедия деп атады. Жогорку кеңештин социалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Венера Райымбачаева аялдарга карата зомбулуктар токтобой жатканын айтты. Ал Каракулжада күйөөсү тарабынан өлтүрүлгөн келиндин окуясын эске салып, мындай учурлардын алдын алууга чакырды. Канчалаган биздин айымдар жөн эле өлүп жатат. Окуя катталгандан кийин эмес, алдын алуусу керек. Эч эле токтобой жатат, себеби алдын алуу иштери жок, деди Райымбачаева. Ички иштер министринин орун базары Эркебек Ашыркожаевдин өлтүрүлгөн аялдын үй бүлөсүнүн буга чейин зомбулук фактылары боюнча эч кандай арыз түшпөгөнүн билдирип, окуяны өлкө үчүн трагедия деп атады. Булак суу кеткежи. Эркебек Жумабекович, эми сиздер ички иштер министрлиги бир колго алсаңыздар, ушундай зөөкүрлөрдү бир аныктаса болот да, туурабы? Бул бетинен да көрүнүп турат. Мурунтан эле болгон бул зордук зомбулук. Андан кийин ушуларды таптап, ушундай үй бүлөлөрдү мындай аныктап, бизде социалдык тармактарга бала журкап чыкса эмне болот деген аталышта видео жарыяланды. Анда жаш жигит автоунааны катуу ылдамдыкта айдап келе жатканы тартылган. Окуя кайсыл жерде качан болгону белгисиз. Тиешелүү органдар азырынча бул видео тууралуу комментарий бере элек. Социалдык тармактын колдонуучулары тиешелүү органдардан автоунаанын ээсин айып короо жайына токтотушун талап кылышууда. Стамбулдагы Орусия менен Украинанын сүйлөшүүлөрүнүн жыйынтыктары. Сүйлөшүү 1 саатка гана созулуп, орус тилинде өттү деп билдирет ТАСС мамлекеттик маалымат агенттиги. Делегациялар Туркиядан бүгүн учуп кетишет. Тараптар документтерди алмашты жана жаңы согуш туткундарын алмаштырууну даярдап жатышат деп Зеленский айтканын Униан сайты жазды. Россия менен Украина туткундарды алмаштыруу маселесин талкуулаганын ТАССтын булагы тастыктады. Украина тарап орус тарапка Орусия Федерациясы Украинадагы мекенине кайтып келиши керек болгон жүздөгөн балдардын тизмесин тапшырды деп билдирди Украина президентинин иш башкармалыгынын жетекчиси Андрей Ермак. Атка минер башка маалымат берген жок. Туугандар, Советский, Донецкий демой. Бишкек мотоцикл менен унаа кагышты. Магистрал жактан келаткан мотоцикл светофордон өтүп баратып, ак унааны сүзгөн. Монун үстүнө да, могу сүңкү көчөдө да бир авария болуптур. Алда ушундай скутерди, жаштар абайлабай айдабай эле койгулачу скутерди. Анысы жок деле тирлик өтө берет. Скутерлер келди, ушундай жалаң жаш балдар майып болуп сынып, авария болуп бүтүп баары ушул. Буякта пробка, буякта да пробка, буякта да пробка. Байкуш бала, жаш бала экен, могу за рулем, могу айда ак машинанын ичинде кыз да жаш эле эже экен. Бул байкушта тирлик кылайын деп такси айдап жүрөт экен. Могул да скутер доставкада иштейт экен. Скутер эмес, мотоцикл. Саламатсыздарбы, урматтуу Россия Федерациясында эмгектенип жүргөн мекендештер? Россиянын аймагында көзөмөл күчөтүлүп, массалык кармоолор күч алууда. Андыктан документиңизди тактап алыңыздар. Регистрация СНИЛС, ОМС, ТМС ининен эмгек келишими, медкнижка, башка тилге которуу, Сахаровага карточка, кара тизмеден текшерүү баары мыйзамдуу түрдө жасалат. Иш кагаздарда кандай көйгөй болбосун, кайрылыңыздар. Байланыш телефону 8977 577 38 62.
Жайдын биринчи күнү кар жаап, унаада баш калкалаган чымчык. Бишкек нарын Тооругарт унаа жолунун Кытай менен чектешкен аймагында кар жаап, аба ырайы кескин сууктап кеткенин айдоочулар билдиришти. Жайдын биринчи күнү кар жаап, үшүк жүргөнүнө байланыштуу чымчык жүк ташуучу унаанын кабинасына баш калкалап кирген. Жолго катуу кар жаап жатат. Жүк ташуучу унаалардын жүрүүсү кыйындап, узун кезек пайда болду. Жол тазаланган эмес. Жайдын алгачкы күнүндө сууктан бир чымчык унаанын кабинасында баш калкалап, жылыңаны кирип алды дешет айдоочулар. Чак түштөгү ажал. Базар Коргондогу айылдын четинен 11-класста аяктап жаткан кыз мерт болду. 30 май күнү Базар Коргон районуна караштуу Баймондоз айылында жол кырсыктан мектепти аяктап жаткан кыз каза болду. Бул тууралуу Турмуш басылмасынын аймактык кабарчысына жергиликтүү тургундар кабарлашты. Маалыматка караганда, мектепте сабактан чыккан 11-класстын жана 9-класстын 3 окуучусу айылдын четине отуруп келгени чыгып, кырсыкка кабылган. Жалал-Абад облустук ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматынын маалыматына караганда, райондук ички иштер бөлүмүнүн нөөмөт бөлүмүнө 30 май күнү саат 12:50 чамасында Базар Коргон аймактык ооруканасынан кабар түшкөн. Анда Баймондоз айылында болгон жол кырсыктан улам белгисиз бир кыздын сөөгү жеткирилгени айтылган. Аталган факты Базар Коргон райондук ички иштер башкармалыгында катталып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталган. Текшерүү учурунда 2010 жылы туулган бала апасына таандык болгон D12 үлгүсүндөгү унасын сурабастан айдап чыгып, Баймондоз айылынын суу чычкан адырынын жанынан бурулуп жатып, башкарууну жоготуп, жолдун четиндеги даракты сүзүп, каналга түшүп кеткен. Натыйжада унаада жүргүнчү катары бара жаткан 2008 жылы туулган кыз алган жаракатынан улам ооруканага жетпей каза болгон деп айтылат маалыматта. Булак Турмуш кежи. Бул жылы дыйкандарга 660 дана айыл чарба техникасы лизингке берилди. 2025 жылдын ичинде айыл чарба министрлиги тарабынан жалпы 2 миллиард 400 миллион сомго 660 дана айыл чарба техникасы дыйкандарга жеңилдетилген шарттарда берилди. Бул тууралуу министрликтин маалымат кызматы билдирди. Маалыматка ылайык, бул айыл чарба жумушчарын өз убагында сапаттуу жүргүзүүгө чоң жардам болду. Мындан тышкары бүгүнкү күнгө карата жалпы эсеп менен 20 миллиард 600 миллион сомго 7728 дана техника дыйкандарга лизинг аркылуу берилди. Бул агрардык сектордогу өндүрүштүн механизацияланышынын жогорулатуу маанилүү кадам болуп саналат. Аталган долбоорлор аркылуу айылдык товар өндүрүүчүлөргө айыл чарба техникаларынын бардык түрлөрү жана кайра иштетүү өнөр жайына керектелген жабдуулар жылын 6% үстүк менен 7 жылдык мөөнөткө жеңилдетилген шартта лизингге берилүүдө. Жүрөк жылытат. Жаш балдарга момпо сый тараткан айдоочу. Социалдык тармактарда жаш балдарга момпо сый тараткан айдоочунун видеосу тарады. Ал 1-июнь балдарды коргоо күнүндө кичинекейлердин маанайын көтөрүү үчүн автобуска чыккан бардык жаш балдарга белек тартуулаган. Çocuğum yavrum, hayran bana. Şimdi de yiyecek. Yiyeceğiz kam. Çocuğum ya, hayran bana. Karma. Çocuğu sakat oldu. Evet. Сколько малышу? Нет, малышу сколько? 2 года. 2 года? Сок можно ему? Можно сок? Да, можно. С праздником. Роза, поехали. А что ты? А это что? Да, вот так. Ne bir sakaratın altına konacak polat mı? Камчыбек Ташиев Садыр Жапаровка иш бөлмөсүн көрсөттү. УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиев президент Садыр Жапаровду УКМКнын жаңы имараты менен анын ичинде өзүнүн иш бөлмөсү менен тааныштырды. Булак Сереп Кежү. Элибизге журтубузга кызмат кылган кабинет болсун түбөлүк болсун биз элибизде ак жоктой кабинет болсун. Рахмат.
Kabinetler, rабочий kabinetler. Rабочий kabinetler, burada bizde bunday çok öyle eskide болған емес. Бұл стоянка. 3 этаж. Талқылауына здание болды. Кіріп кетеді. Қайра яқтан шығады деді. Машинасы да сыртта қалмайды екен. 700-ге жақын машина. А мұрдақылар бүт сыртта қалды. Көшесінде olur ғой. Көшеде olur. Кабинет. Барлық стандартный кабинет замдар бар. Барлық замдар бар, шуда стандартный соны кабинет. Жақсы, мен сотрудниктер нәрселер келген бар. Квадратный метр чоң екен. Спортзалдан баштайық. Саламатсыздарбы, урматтуу кыргыз элим. Сиздерге кайрылып атканымдын себеби биз ошол балам Нуркелди 14 жашта гидроцефалия менен ооруп калганбыз. Ошого байланыштуу сиздерден өтө суранат элек. Турция мамлекетине операцияга барышыбыз керек. Ошого бизге каражат жетишсиздигинен сиздерге кайрылып атканбыз. Балам ооруганына 8 жыл болуп калды. Ошого байланыштуу барышыбыз керек болуп атат. Сиздерден өтө суранат элек. 10 сом болсо да, 5 сом болсо да бизге кайрылып жардам берип коңуздар. Сиздерге аябай суранабыз. Ушу баламыз аягып кетсинчи. Турция мамлекетине барышыбыз керек. Ошого байланыштуу бизге ал жактан 12 000 АКШ доллар сурап жатат. Өз карталарым баары өзүбүздүкү. Биздин эм банк номерибиз 0700 47 49 48 Айзат А деп чыгат. Россия мамлекетинен которуум дегендер болсо Сбербанк бар. 7807 Кундуз Ай деп чыгат. Өзүмдүн сиңдим, ишеничтүү. Ошол номерге кайрымдуулук кылып берсеңиздер болот. Сиздерден суранабыз. Ошо ооругандан бери ошо сол жак бетинде инсульт алып калган. Колдору да ошондой болуп кетти. Операцияга барсак 12 000 АКШ доллар деди. Бул балага аябай кепилдик бар деди. Эгер ушулга барып калсак, бул балам келечеги алдыда али жакшы чоңойот эле, эл катары чоңоюп басса экен деймин. Мектепке барса экен дейм. Кайрымдуулук кылып коңуздар. Бизден кайтпаса да Аллахымдан кайтсын. Баарыңыздардан өтүнүп сурайт элем.